Баарыбызга белгилүү болгондой эле, ар бир момундун жүрөгүндө Каабага болгон сүйүү бар жана канчалаган адамдар өмүрүндө бир жолу болсо да ал жерге барып, жараткан Аллахка ибадат кылууну саамайт. Каабага барган ар бир адамдын жүрөгү ыйманга бөлүнүп, жүздөрү болсо нурга толуп, жаңы төрөлгөн наристедей таптаза болгон абалда кайтчу жер. Бирок ыйык Каабанын да талкалануучу күнөкелерин мусулмандар билди бекен. Абу Хурайра айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Каабанын ыйыктыгын өзүнүн эле жактоочулары бузат. Качан мындай күн келгенде арабтарга коркунучтуу азап келет. Кийин эфиопалыктар келип, Каабаны жер менен жексен кылып талкалашат. Андан кийин кайра эч качан Кааба курулбайт. Ал эми эфиопалыктар болсо Каабанын байлыктарын ээлеп алышат. Абдуллах ибн Амр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айтканын риваят кылат. Каабаны эфиопалык кыска буттуу адам талкалайт. Ал Каабанын жапкычтарын жыртып, аны алып таштайт. Мен аны көрүп турамын. Чачы жок, ири буттуу. Ал Каабаны көрөк жана керка менен сындырат. Ибн Аббас риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: кара жана ири буттуу киши Каабаны талкалап жатканын көрүп жатамын. Биринчиден, кыямат кайымдын болоорунан алдын укмуштуудай окуялар башталган кезде Кааба талкаланат. Экинчиден, мындай жаман окуялардын болушуна мусулмандардын бузулуп Аллах Тааланын буйруктарына баш ийбей, ыйык Куранды ээрчибей калгандарынын себебинен болот. Үчүнчүдөн, тарыхка көз жүгүртчү болсок, Каабага бир канча ирет кол салуулар жана аны басып алууга болгон аракеттер болгонун байкайбыз. Мына ушунун баары мусулмандардын бузулуп, Аллах Таалага моюн сунбай калгандарынын себебинен Аллах Таала бизге мына ушундай сыноолорду жиберет.